Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Эсептин чыгарылышын көрөрдөн мурда сөзсүз түрдө өз алдынча эсепти чыгарып көрүңүздөр. Ошондо сиздер эсептин канчалык деңгээлде татаал экенин биле аласыздар. Бул жакта f от x функциясы бардык x сандары үчүн f от x барабар 11x минус 7 формуласы аркылуу аныкталган. f от x минус 1 плюс f от x плюс 1ди тапкыла дейт. Муну чыгараардан мурда биринчи жөнөкөйрөөк кылып эсеп чыгарып көрсөк, мисалы ушундай формула берилсин бизге. Ушул жерден f от 1ди тапкыла десе, кандай кылып чыгармакпыз? f от 1ди табыш үчүн болгону x-тин ордуна мынакей 1 туруп турат. Ушул 1ди бул жакта турган x-тин ордуна коймокпуз. Ошондо чыкмак 11 көбөйтүлгөн 1 минус 7. Эгерде бизде суроодо f от 1ди тапкыла десе, анда ушундай кылып чыгармакпыз. Ошондо 11 минус 7 барабар 4. Демек, f от 1дин мааниси 4кө барабар деген сөз. Бирок бизде сурообузда башка суроо болуп атат. f от x минус 1ди тапкыла дейт алгач. Андан кийин f от x плюс 1ди табат экенбиз. Анан экөөдөн чыккан сандарды суммалап коет экенбиз. Ошондуктан азыр биз кайрадан буларды өчүрөбүз дагы. Ушул суроодо берилген нерсе менен иштейбиз. Ошондо f от x минус 1 барабар. Ошондо бизде мурункусунда 1 болгондугу үчүн кашанын ичинде. Демек, x-тин ордуна 1ди койгонбуз мынакей. Азыр болсо x-тин ордунда бизде x минус 1 турат. Демек, формулага коебуз. Ошондо 11, бул жакта турган 11дин өзүн жаздым. X-тин ордуна бизде x минус 1 турат. Демек, кашаны ачабыз дагы x минус 1 деп жазабыз. X ордуна x минус 1 кетти. Анан минус 7 деп турат, аны болгону көчүрүп жазабыз. Эгерде кашаны ача турган болсок, 11x минус 11, анан минус 7-ни өзүн көчүрүп жазабыз. Бул жактарга ар бирөөнө көбөйттүк. Эми f от x плюс 1ди табалы. Аны табыш үчүн f от x плюс 1 деп жазабыз. Барабар. X-тин ордуна x плюс 1 турат, демек 11 деп жазабыз муну. X-тин ордуна x плюс 1ди өчүрүп жазабыз. x плюс 1. Ар жагында минус 7-нин өзүн көчүрүп жазабыз. Барабар. Ошондо кашаны ача турган болсок, ар бирөөнө көбөйтөбүз. 11ди x-ке көбөйтөбүз, 11x болот. Кошулган 11ди 1ге көбөйтөбүз, 11. Анан минус 7-нин өзүн көчүрүп жазабыз. Эми f от x минус 1ди таптык, мынакей бул жакта турган. Анан f от x плюс 1ди таптык. Маанилер болсун, мынакей бул жактарда турат. Эми ушуларды суммалайт экенбиз. 11 x минус 11 минус 7 деп турат. X минус 1ди таптык. Кошулган дейт экенбиз. f от x плюс 1 болсо 11x плюс 11 минус 7 барабар. Бул жактан окшош кошулуучулар топтойбуз. Бул жакта 11x менен 11x окшош. Демек, экөөнү кошо турган болсок 22x чыгат. Андан кийин 2 сызып коем, кийинки окшош кошулуучуларды. 11, 7, 11, анан 7. Минус 11, минус 7 болот минус 18. Минус 18 плюс 11 кайрадан минус 7 чыгат. Минус 7, минус 7, минус 14 болот. Минус 14. Жообу демек ушул чыкты.
22x минус 14. Ал эми бул жактан варианттарды карай турган болсок, мынакей бул жакта варианттары турат. Бирок андай жооп бизде жок экен. Демек, бул жактан кашанын сыртына чыгарабыз. 2-ни мындан ары мен барабар деп жазам дагы. Кашанын сыртына 2-ни чыгарам. Кашанын ичинде калат экен 11x минус 7. Эми карай турган болсок, 11x минус 7 бул берилиште бар болчу. 11x минус 7 болуп турат. Ал болсо f от x'ке барабар экен. Башкача айтканда 11x минус 7 барабар f от x, же болбосо f от x буга барабар. Экөө айырмасы жок. Мисалы, 5 барабар 4 кошулган 1 деген сыяктуу эле. 4кө 1 кошсок 5 чыгат, же болбосо 5 бул 4 менен 1-дин суммасы дегендей эле. Эми караңыздар. Бизде 11x минус 7 бул f от x'ке барабар экен. 2-нин азы өзүн жазам. Анан 11x минус 7'nin ордуна f от x деп жазып коет экенбиз. Ошондо жообу 2 f от x экен. Ушул бойдон бүттү, эсеп толук бойдон чыгардык. Эгерде сиздерге видео пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, ушул видеонун комментарийине калтырыңыздар.